Короче, туғандар, мыналар қарағыла, мына қан, бар жоқ. Машина кеткен, бұның ішінде адам, білбеймін, бұл жігіттер, мынаны қарағыла, өтті жостық болып тұр, Астағфырулла, таксистер, мынаны қарағыла, бұның ішінде адам қан. Жігіттер, бұл машинаны білбеймін, адам қылып болғайды уже. Ассалаумалейкум туғандар. Саламалейкум такси жамааты, Москвадағылар, Россияда такси іштеп жүргендер. Туғандар, бір братчикабыз жестко авария болып қалыптыр. Ошоға сілерге тартып, өзі бұндай көп тартпайым. 200 000, 100 000 сомдық авария болса, лучше керек емес. Бұл жерде суммасы өте страшный екен. Машинаны бір көрсетіп қой мұны. Өте мұндай жестко авария болғанда туғандар, аз меселерге полный көрсетем. Анан жігіттер, братишка, бұндай братишкаларға біз жардам беріп, мұндай шығарбасақ, азы бұны қантып төледі. Өзі жаш еле 28 жашта бала екен. Сөйлеп қой, қаяқтан болсын. Ассалаумалейкум. Жалпы жамаат такси. Кыргыз элим, короче, мен кече бүгүн эртең мен железный дорожный жакта кетип аткан жерде жол кырсыгына калдым жолдон. Башкарууну жоготуп немеге. Аварийный съездге чыгып кеттим. Кантип авария болдуң? Не болду? Кандай случай болду? Баллон жарылып кетти, тартып берди, экинчи полосадан жарылып кетти. Ошол жерден баягы неме жок экен, баягы аварийный съездге чыгып, темирдин тосуп калган темирдин үстүнө чыгып кетти. Ошону айланып кеттиңби? Оодарылып кетти. Өтө страшный. 150 метрдей сүрүлүп бардым, клиентим да бар эле. Колуң сынып калдыбы, не болду? Колум ошо кол сынды, баш кичине жарылып турат. Азыр жигиттер кийимдерин алмаштырып, не дейт, кийимдерин алмаштырып өзү страшный болгон. Буну машина көргөн адам азыр айтат, шака буну кантип брачкан тирик чыкты дегендер да по-любому комментарий жазат. Жигиттер жардам берип койлу, өзүбүздү кичинекей эле бала экен де, жаштар не кыласың такси иштеп дегендерге. Эми бул дагы бала чакан балдарың барбы? 3 балам бар. 3 баласы бар экен. Эми жалгыз баламдын үйдө. Сумасын төлөш, билбейм тугандар, бул жестко болуптур. Ошого силерден bir жардам сурап чыгып атабыз. Башка блогерлер дагы эси возможность болсо келип тартып койгула тугандар. Блогерлерге да кайрылып койлу. Жардам берип, ушул братишке машинанын хозяйыны турас кыргыз экен өзүбүздөн. Ошого билесиңер го бизде заряжать этет. Машинаны бир тартып коюн да туганда анан сүйлөп кетебиз. Машинаны карагыла. Мына машина өтө мына диаметр кеткен тугандар, буну билбейм, адам кылса болобу, фар кеткен, мына башы менен энергия жеген, мына салону полный кан тугандар. Бул билбейм, бул машинаны адам кылса болобу, болбойбу. Короче, коробка кеткен, алды полный кеткен. Машинаны бир көрүп койгула, мына 8 болуп калган. Мына билбейм, восстановить кылса болот деп атат. Точно билбейбиз, азыр көрөбүз, ошого карап сүйлөшөбүз. Машинаны суммасыны өзү айтсын, мына машина суммасы канча деди мына авария? Машинанын суммасыны бака бүгүнчө 600 000 деди. Еще күнүнө плюс 2 000ден аренда кетет деди. 600 000 машинага, еще 2 000ден күнүнө аренда. Бу не деп атат? Ремонт кылабызбы или жаңы алып берсем, не кантай восстановление кылабыз дейт, бирок восстановление кандай чыгат аны көрөбүз. Восстановление бүткөнгө. Восстановление бул машина билбейм жигиттер, бул машина восстановление кылса болобу, точно айта албайм. Потому что бул жерде жестко авария болгон. Суммасы да 600 000, күнүнө 2 000ден аренда деп атат. Колдон келсе жигиттер, бардыгы такси жамааты Россияда жүргөн, Москвада жүргөндөр 50 сом болобу, 100 сом болобу, кайрымдуулук кылып жардам берип койгула. Өзүбүз таксистерге айтат го. Таксистер жардам бербесе эч ким бербейт. Ошого карталарды, карта кандай? Сбербанк, Тинькофф, не кандай карта? Тинькофф менен Сбербанк карта. Ошо азыр экранды коюп коебуз жигиттер. Сбербанк, Тинькофф и WhatsApp номерин да коюп коем. Ишенбегендер WhatsApp'tan жазып, WhatsApp'tan чалып, өзү лично алат, өзү менен сүйлөшсөңүздөр болот. Дагы не дейсиң мына көрөрман такси жамаатыга, көрөрмандар? Кыргыз элим, барыңарга. Мен үйдө жалгыз баламын, атам бар, 3 балам бар. Ошолорду только үйдө тиргиликти жүргүзгөн мен да кетип ушундай кетип атып, ушундай кырсыкка калып калдым. Кичине жардам берип коюңуздар. Ой, эми кыйынчылык, өзү жалгыз эле бала экен жигиттер.
бир өзү билбейм эми бала чака дегенде ата энесин өзү бакат экен. Ошо мен деле өзү тартпайт элем мындай братчикалар деп мындай болбой мындай ичим чыдабайт да туугандар ошого келип жардам берип тартып коеюн деп атам. Ошондой. Бул бала өзү деле азыр суукта кичине колду эле мындай кылып калып сүйлөй албай атат. Ошого колдон келгенче жардам берип, колдон келгенче которуп дегендей. Кудай кааласа Аллахымдан кайтат. Ким канча которгон болсо, канча жардам кылган болсо өзүңөр үчүн кыласыңар. Эч кимге бул нерсени тилебейм жигиттер. Эч ким мындай папал болбосун. Биз кудай кааласа тарта беребиз жигиттер, жардам берип, ушундай суучалар болуп калса тартып силерге көрсөтө берем. Адамдар не десе десин, но биз элге пайдабыз тийип атат. Ушундай азыр мына кичине сүйлөй албай атат, тоңуп калып, мына колу уруп атып, ошондой болуп атат. Азыр бир аз өзүм дагы кичине эртең менен жакшы элемдим азыр. Башың деле жостко тийип туруп окшойт, а? Башым жарылганда мына үстүч. Больницага көрүнбөдүңбү? Ошо больницага бардым, дагы эртең дагы кел деп жөнөтүштү. Ата пассажир бар беле? Пассажир бар эле, 4 пассажирим бар эле, баягы жаш кыздар эле. Ошонун бирөөсү азыр акыбалы бир аз оорураак, калганы жакшы эле. Бирөөсү мындай травматика, майда травма. Экөөсү жакшы, бирөөсү бир аз оорураак. Жакшы, самый главное тирик экен. Жостко болгондо самый главное ошол тирик экен да жигиттер. Ошондой Кудай кааласа элдер кыргызстандыктар жардам берет, бирачке сен ойлонбо. Бардыгыга от души рахмат жигиттер. Ар бир адам жардам кылгандарга. Жардам кылгандар барыңыздарга. Сөзөрүң болсо сүйлөп кой акырында. Этият болуп айдагыла таксисттер деп. Ошондой жигиттер. Этият болуңуздар. Кырсыктан өзү сактасын. Бардыңарга ассаламу алейкум жигиттер. Биз видео түгөтөбүз. Абайлап этият болуп айдагыла. Ассаламу алейкум. Жигиттер братчикке от души жардам кылып койгула. Өтө жестко авария болуп тур. Мына достору дагы келиптир, карагыла. Молодец, достору бар экен, келип жардам берип, таштап кетпей, ушундай кыйынчылык күндө бири-бирибизге жардам берип, мен деле келип, өзү мындай нерселер көп тартпайт элем. Просто болбой ичим атышып, өзүмчө бир башкача болдум, братчикке ошого жардам берип койдум, келип. Башка блогерлер дагы келип, ушуну тартып, жардам берип койгула жигиттер. 100 000, 200 000 болгондо хорошо, ал другой вопрос тартпайт элем. Бул жерде чоң сума экен, бала үйдө бир өзү эле экен, балдарын бир өзү бакат экен, ошого кичине кыйынчылык. Бардыңарга ассаламу алейкум. Кайталанган окшош күндөрүм, күндү жумуш кайра үйдөмүн, тажаганда таштап өзүмдү кайра сүйрөдүм. Жамайын деп жыртык жеримди, төгүп жүрөм маңдай теримди, сабыр менен бул